Ден соолугунан майыптуулугуна карабай ийгиликтүү ишкерлик түптөгөн Мээргүл Каракозиева. Ан bir жол беречи айткан, сен кайка барып болсоң, сага баруу бербейт, майыптыгы барлар менен проблема ашылгысы эчким келбейт. Ошо иши вежливо эле узатып коет. Байкасам чындап эле ошондой экен. Аялдар бизнесте өжөр экенин далилдеген айым. Ишкер айым бизнесте гибкость больше, это преимущество. Угу жөндөмдүүлүгү жоктугуна карабай эң алдыңкы мейманкананы түптөгөн Мээргүл айым. Прогноз боюнча акчанын 1/3 дагы жок эле, аз эле. Анан калуу күч эле. Шаардын так ортосундагы Артетел мейманканасы Мээргүл Каракозиевага таандык. Мээргүл айым тейлөө тармагына кызыгып, коноктосуу кызматында киреше тапканына 6 жыл болду. Ишкерлик чөйрөсүндө оор түйшүктөрдү башынан өткөрүп, эми гана өз тармагынын да сыккан адис экендигин айтат. Алгач чет элдик туристтерди кабыл алууну 2 бөлмөлүү чакан гана Байтирде баштаган. Андан соң атайын имараттарды ижарага алып, бизнесин кеңейткен. Бүгүнкү күндө эл аралык программалардын колдоосу менен каладагы эң алдыңкы мейманкананы түптөгөн. Мейманкана ишинде акыркы 6 жылдан бери иштеп келем. Башында чакан хостел ачканбыз. Ал бир эле комнатадан турчу, анан 2 комнат квартираны арендага алып хостел кылдык. Эми кардарыбыз суроо талап көп болсо, болгондон ар бир жыл сайын чоң өтүп отурдум. Пандемияга чейин Ошто бактуу үй бар го, ошонун бир бурчундагы жерди арендага алып, ошол жерде иштедик. Жакшы иштеп жатат элек. Бирок өзүм оюмда ойлоп жүрчүмүн, ушундай шарты менен гостиница айтсам деп. Мен гостиница курам деп ошол заявка берсем, өтпөй калып, мен айда ишенип алгамдан жазып сурадым, мен эмнеге өтпөй калдым десем, айтат, биз кичинеден баштайбыз дейт. Биринчи $1000 беребиз, анан ал ийгиликтүү болсо адан чоңураак дейт. Ошо тип биринчи, экинчи, үчүнчү раундда болуп, анан результатын көргөндөн кийин чоң проекттерди колдойбуз дейт. Бардыгыбыз $1000 заем алдык. Ал акчаны алып, иштетип, бизнесибизге пайдалуу нерсе кылып, анан кайтарып беришибиз керек 3 ай ичинде. Бирок пандемия болуп кетти. Өздөрү байланышып турду, иштер кандай болуп атат деп. Пандемия болгондо бардыгы эле жабылдык, анан биз ойлоо бизи жаздан баштап кеч күзгө чейин жаңы туристтер менен иштейт элек. Бизге келет, анан биз адан сырткары сувенир да сатат элек. Сувенир, газ баллон, тог эмнелер керек болсо ошолорду оштогу тол гид болуп иштегендер менен дагы байланышта элек. Бир ай толук карантин, анан кийин дагы эмне кылсак да ойлоно баштадык. Себеби биз иштеткен жерлердин бардыгы аренда төлөш керек. Ишкер айым ар бир түшкөн пайдасын өз бизнесине гана жумшаган. Ара жолдогу финансылык жетишпестик бизнестеги түйшүк ишкерди алдаганча чыйралтты. Кыргыз коомчулугунда бизнес өнөктөштөр аялдарга караганда эркектерге көбүрөөк ишеним артып, айымдарга тоскоолду көп экенин өз тажрыйбасынан өткөргөн. Учурда чет элден келген туристтердин табитине жана маанайына жараша шарт түзүп, жай айларында миңдеген конокторду кабыл алат. Негизи адамдын өзүнүн бирок ишкер айым бул айым ишкер болуш бул экеси көбүрөөк эмгек талап кылат деп ойлойм. Мисалы бизнес боюнча сүйлөшкөндө дагы особенно что же мисалы эркек киши бизнес боюнча сүйлөшсө же айым сүйлөшсө экөөнүн результаты эркек кишиге ишеним көбүрөөк болот. Айымдар экеси көбүрөөк нужно больше доказывать, убеждать, что твоя идея заработает, что у тебя все получится. Айымдар ошол эле бир идеяны эркек киши, ошол идеяны айым киши убеждать этип, ушинтип мен бизнесиме колдоо көрсөтүп ушундай деп неме кылса, анда эркекке көбүрөөк ишенишет бизде. Себеби бул Азияда, Орто Азияда мындай. Мээргүл Каракозиева 37 жашта, бир кыздын апасы. Угу жөндөмдүүлүгү начар болгонуна карабастан шаардагы эң алдыңкы ишкер айымдардын сап башына чыгалган. Үйдө отурган аялдарга үлгү болуп, өлкөдөгү чакан жана орто бизнес менен алектене турган айымдар көп болушун үндөп келет. Негизи ишкердүүлүктү эркек киши ишкердүүлүктү айым эркек деп бөлгөндө, мисалы өзүнүн минус плюсу бар.
азыр айттым ғой, ишкер айым болушу уураак ишкер эркекке караганда деп. Бирок ошол маалда ишкер айым бизнесте гибкость болушу это преимущество. Мен ошол бизнесимде, азыркы бизнесте айттым го 6 жылдан бери мен тез эле чоң болдум бул убакытка, өзүмө ишеним, өзүмө болгон ишенимме, анан максатыма байланыштуу эми Кудай буйрса жакынкы максат койсом, вход мындай мисалы парковка ыңгайлуу, анан пожарная безопасность, ушулар баардыгын эсепке алып, жаңы курам депчи, конокторго ыңгайлуу болушуна Европейский банк развитиянын консультаты кубаныч аскатын салымы чоң, матрац кандай болуш керек, бөлмө кандай болуш керек, жарыктандыруу кандай туура жайгашуусу, ушунун баардыгын анын жетекчисинин астында аткардык. Мисалы, эмнелер критичный, эмнелерге көңүл буруш керек. Мына немеден жарык өтпөйт, мындай кылып. Мисалы, узак убакыттан учуп часовой пояс алмашып келген конок болсо, жабып алып уктап уйкусун кандай алат? Фонарин жандырсаң азыр да. Мындай кылып да. Мындай кылып. Ой, болуп туруп, мындай. Өтпөйт, ошондо жарык чыкпайт да. Матрастар анатомический, бизге келип уктаган коноктордун көбү айтат, матрас каяктан алдыңар, аябай жакшы уктадым деп. Дагы мен сөзсүз ковролин болуш керекпи десем, ламинат деле кылсаңар болот, бирок ламинаттын тагиги сөзсүз ковер саласыңар да, анан көрө ковролин кылалы деп, анан ковролин кылдык. Бөлмөлөр өзүңөр көргөндөй чоң эмес. Ошон үчүн бардыгын ойлонуп, кийимди каяк кийлет, чайный станция каякта турат, эгер иштейт турган болсо, иштейт зонасын, күзгү каяк илиниш керек, включателер каякта болсо, контор ыңгайлуу, ошонун бардыгын аскат көрсөтүп жардам берди. Өлкөдөгү ишкерлердин башын бириктирген ЖИА ассоциациясынын ош бөлүмүндө 1000 мүчө бар. Анын 30%-ын айымдар түзөт. Соңку жылдары аялдар өзгөчө өндүрүш жана тейлөө тармагы менен алектенип жатканын биримдиктин жетекчиси айтат. Бизнесте дагы айымдар үчүн жеңилдиктер каралып, ассоциация эл аралык долбоорлор менен кызматташууга шарт түзүп берет. Мекемеде ишкер айымдардын атайын клубу дагы түзүлгөн. Өзүңүздөр билгендей, экономикабыздын орто жана чакан бизнестин орду бул 41% түзөт. Мунун алкагында өзгөчө айымдарды дагы бүгүнкү күндө бизнести жөнгө салууда, ошону ишке ашырууда бүгүнкү күндө мындай айымдар колдон келгенче аракетчил, тырышчаак болгондо ошол кесиптен айтканда ошонун жыйынтыгында биздин айымдарыбыз өнүгүүгө карай өзгөрүүлөр өтө жакшы болуп атат. Айым ишкерлери колдоо боюнча биз бир 100гө жакын мындай айтканда атайын колдоо боюнча гранттык оргтехника дейбизби, жабдыктарды алганга чечтик. Бул дагы эл аралык уюмдардын колдоосу менен. Аялдардын бизнестеги орду чоң. Алсак Советтер Союзу урагандан кийин өлкөдөгү кризис учурунда алгач аялдар баш көтөрүп, бизнес тармагында соода сатык иштерин баштаган. Ал эми дүйнөлүк практикада 2008-жылы болгон дүйнөлүк кризис учурунда аялдар жетектеген бизнестер кризиске оңой туруштук бере алгандыгы байкалган.